Үмүтжан Моминович, айтсаңыз, ички карыз алып атабыз туурабы? Ошонун канча пайыздан алып атабыз? Урматтуу Айбек Алтынбекович, ички карыздыкы 12 айлык ГКБлар азыр 15% болуп атат. Жалпы доходносту. Жанагы 2 жылдан 10 жылга чектен 20 жылга ГКБлар бар, алар ошол 16 20 16-30%дан болуп атат доходносту. Бир жылга алган пайызы карызыбыздын 15% туурабы? Ал эми бир жылдан көп 30 жылга чейин, 20-30 жылга чейин алганга бул 20%дан 30%га чейин туурабы? Жок, 16,2, 16,3% болуп атат. 16,. Эмне көп? Биз сырттан карызды биз 1-2-3% алабыз. Эмне үчүн ички карызды биз банктардан алабыз да, туурабы? Коммерциялык банктардан, жеке банктардан, туурабы? Урматтуу Айбек Алтынбекович, эми ички карыздын немеси, преимуществосу сырткы карызга караганда өтө эле көп. Биринчи эң негизги немеси преимущество бул ошол сом менен болот. Андан кийин бул биздин өзүбүздүн ички резиденттер алат, ошол коммерциялык банктар, пенсионный фонд, жана страховой компаниялар. Алардын алган пайдасы ошол эле биздин экономикабызга, ички дүң продукцияга оң таасир кылат. Тышкы карыздын немеси, да, бизде бардык алынган карыздар жеңилдетилген карыздар болуп саналат. 20 жылдан 40 жылга чекти, пайыздык чендери 0,75-тен 2,5%га чекти. Бирок ал жерде бул валюта, сырткы иностранный валютада алынып атпайбы? Доллар, SDR, евро болуп же. Ошон үчүн алар баягы курс өткөн, мисалы үчүн доллардын эле өсүүсү эгер 94-жылдарга салыштырганда 22 эсе өскөн да. Ошон үчүн ички карыздын преимуществолору көп. Жок, эмне үчүн 15, эмне үчүн 10 эмес да? Бизде 9-8% бар да. Муну рынок определять этет. Бизде жана мен дагы айтып өтүп кеткенмин, бизде 2 торговый площадка бар. Бул национальный улуттук банктын автоматташтырылган торговый системасында аукциондор жүрөт. Андан сырткары кыргызский фондовый биржада аукциондор жүрөт. Ошол жерде инвесторлор өздөрүнүн бааларын коет, ошол немесинчи, доходностун. Ошол бул рынок аныктайт. Анан бул рынокко баягы биздин улуттук банктын койгон ключевой ставкасы таасир этет да. Азыр 13% ключевой ставка. Канча пайыз? Учетная ставка 13% азыр. Анда могу 3 айда канча пайыз алдык? 13%дан. Канча акча каражат алдык? Учетная ставка Нацбанктын бекиткени мына 22-жылдан бери 13% болуп турат. Ушулга карап банктар өздөрүнүн кредиттерин, депозиттерин ушуга карап алышат да. Ошондой эле баалуу кагаздардын процентидан ушуга карап коюлат да. Рынок. Түшүндүм. Депозитке карап, анан биз ошого карап туруп анан биз алабыз деп атасыздар да. Депозиттер бүгүнкү күндө 14-15%, туурабы? Я. Туура ошондой. Анан ошол өздөрүнүн пайдасын коюп, анан сиздерге, бизге берет, мамлекетке. Туура, ошондой. Андай дагы бар. Эми алардын источниги ар түрдүү да. Мисалы үчүн, коммерциялык банктар 23-жылы канча киреше табышты? Алдын ала маалыматтар канча киреше тапты? Маалыматтарда, интернет булактарында жүрөт, 125 миллиард акча каражат тапты деп. Жок, урматтуу Айбек Алтынбекович, мына булардын азыр бардык банктардын жалпы активдери 450 миллиарддан ашып калды. Анан кирешеси бардыгынын своту жок, бирок биздин мына өзүбүздүн баягы мамлекеттик банктар жакшы киреше алышты. Айыл банк, РСК банктарчы. Анан азыр мен бир цифраны айтсам турмай калды, бирок ошол бар жалпы киреше бир 40 миллиарддан ашыгыраак болду деген маалымат болуш керек. Быйыл ошол канча акча, ички карызды канча, көлөмү канча ала турган быйылкы жылга? Быйылкы жылда 3 айда канча алдыңыздар? Дагы канча аласыздар? Канча? Быйылкы жылда 14 миллиард каралган ички карызгачы, 5 миллиард алынды азыр. 5 миллиард акча түштү. Эгерде карасаңыз, Үмүтжан Моминович, айтсаңыз, мына сиз айтып атасыз, депозиттердин кымбат болгондуктан ошонго жараша биз ошол пайызда биз алганга биз мындай мажбурбуз деп атасыздар да. Эмне үчүн ошол 40 миллиард пайда тапты да банктар? Эмне үчүн ошол
тапқан пайдаларынан 10%, 8%, 5%ға бербейді. Депозиттерден емес, тапқан кирешелеринен. Мамлекет үчүн, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн. Ал ошол биздин мамлекетте жайгашкан коммерциялык банктарда эмне үчүн алар өздөрүнүн салым кошпойт, эмне үчүн алар проценттин үстүнө процент табыш керек алар? Туура айтасыз. Эми бул жерде урматтуу Айбек Алтынбекович, эми бул коммерциялык банктардын бирден бир максаты ал прибыль алыш да. Эми бирок бизде мындай, мен мындай жооп берейинчи. Мен мындай жооп берейин. Алар өзү көз карандысыз. Бул рынок определять этип атат. Рынок определять этип процент. Мен туура ал өз киреше банктар киреше табыш керек. Туура. Банктарга бүгүнкү күндө банктарга барып кредит алайын десеңиздер, мисалы үчүн депозитти биз 17%дан алтабыз, ошон үчүн биздин бере турган пайызыбыз 22%дан жогору деп айтышат да. Бирок мен сизге айтып атам, эмне үчүн банктар, коммерциялык банктар биздин мамлекеттин өнүп өсүшүнө, ички карызы үчүн тапкан кирешелеринен төмөнкү пайыз менен беришпейт деп атам. Эмне үчүн? Биз азыр ошо былтыр бир ушул коммерциялык банктарды бизде ошо 23-24 банкты чогултуп, банктар союзу менен чогулушуп өткөнбүз. Быйыл дагы азыр май айына планировать этип атабыз. Биз деле ушул маселени көтөрүп атабыз. Бизге көбүрөөк катышып, ошол мамлекеттик проекттерге катышып, жардам бериңиздер деп. Жана биз КВО деп атпайбызбы? Азыр ошолорго дагы булар катышып атат. Калган азыр мурда биздин ушул мамлекеттик банк эле 3 банк катышып аткан болсо, азыр эми бардык банктар катышканга даяр болушуп атат. Бул дагы биздин мамлекет үчүн көмөк болот. Умчан Мамедович, эми мамлекеттин өнүп өсүшүнө сөзсүз түрдө банктар дагы жардам бериш керек да. Алар дайыма эле ушу пайданын үстүнө пайда таба бербеш керек. Жок дегенде ушу мамлекеттин өнүп өсүшүндө, жол курууда, мектеп, бала бакча курууда жардам берүү үчүн төмөнкү пайыздарга аларды мамлекет ынатыш керек. Андан кийин Умчан Мамедович, мына биз бажыдан жана салыктан, жана салыктык эмес кирешелерден биз киреше табабыз, туурабы? Анда айтсаңыз, алтындан канча киреше таптык? 3 айдын ичинде канча алтын өндүрдүк? Кыргыз алтын барбы? Саламатсыздар, председатель правления Кыргыз алтын Абдраимов. Алтын өндүрүү боюнча 3 айдын ичинде бардык алтын өндүрүүчүлөр 5,3 тонна алтын өндүрүлдү. Анын ичинде мамлекеттик ишканалар бар, анан жана мамлекеттик эмес ишканалар бар. Мамлекеттик ишканалардын ичинде баягы биз совместный предприятиялар бар, анан толук мамлекетке тиешелүү компаниялар бар. Сиз азыр мындай кылыңызчы. Сиз бир эле Кумтөр боюнча айтыңызчы. Кумтөр мамлекеттики, туурабы? Кумтөр 2,8 тонна алтын өндүрдү биринчи кварталда. Ошонун чыгымы канча? Алтын түрүндө мамлекетке кирешеси канча? Чыгымы бүгүнкү күндө операционный расход где-то бир 70-75%-тин тегерегинде. Аны так айтканга мүмкүн эмес. Ал ошо руданын баягы алтын извлечениясына жараша жана башка расходдор бар да. Где-то бир 70-75% расход болот. Чыгымы бул. Ошонун ичинде салыгы дагы бар. Ооба. Бажы төлөмдөрү дагы бар ошонун ичинде тура. Эми ошондо 25% алтын накталай алтыныбыз бар да, туурабы? Азыр могу кирешеде көрсөтүлгөнбү? Барбы? Же жокпу киреше? Кирешелерге бул көрсөтүлбөйт, анткени бул жанагы дивидендтер аркылуу кетет. Азыр биз Кумтөрдүн общий собраниясынын жыйыны апрелде каралды, общий кыргыз алтындыгы 16 апрелде каралды. 120 күндүн ичинде дивидендти которуп бүтөбүз. Быйылкы жылга которула турган дивидендтин баасы 12,6 миллиард сом. Фуги аркылуу которосуздар да, туурабы? Ооба, фуги аркылуу. Фуги аркылуу. Акционерлик чогулуштан кийин? Ооба. 120 күндүн ичинде 12,6 миллиард которуп бүтөбүз. Фуги канчасын которуп берет мамлекеттик бюджетке? Канча пайызын? 100% которулат. 100% которулат.